Ассалому алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз сонун салаттын рецепти менен бөлүшөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Эң алгач этти узун түрдө турап алабыз. Айта кетчү нерсе, этти биз 20 мүнөттө муздак сууга кайнатып бышырып алдык. Турап алган эттин үстүнө 5 аш кашык соевый соустан салабыз. Капкагын жаап, жакшылап аралаштырып алуу керек дагы. Аны бир четке алып турабыз. Салат үчүн бир орточо пиязды алып, аны дагы турап алдык. Болгарский перисти дагы узун кылып турап алыңыздар. Бадыраңды дагы узун түрдө турап алуу керек болот. Ал эми помидорду болсо ортосуна алып салып, аны дагы узун түрдө турап алыңыздар. Кызыган сковородкага кунжутту салып, 1-2 мүнөттүн ичинде жакшылап аралаштырып туруу керек болот. 2 мүнөттөн ашып кетпесин, күйүп кетиши мүмкүн. Мынакей биздин кунжуттар даяр болду. Эми буларды бир идишке алып, ошол эле сковородкага өсүмдүк майынан куябыз. Кызыган маалында пиязды салабыз. Аны дагы көп куруунун кереги жок. 1-2 мүнөт аралаштырган соң артынан этти салабыз. Этти салган соң 1-2 мүнөт эле аны дагы аралаштырыңыздар, куруңуздар. Этибиз анча эле бышкан эт. Көп куурсаңыздар кургап кетиши мүмкүн. Дамдуу болуусу үчүн 2 тиш чесноктон коштук. Эми артынан болгарский перестерди салып алдык. Аларды жакшылап аралаштырып алыңыздар. Болгарский перестер өтө көп жумшарып кетпеш керек. Жарым аш кашыктай туз кошуп алыңыздар. Жакшылап аралаштырып коюңуздар керек болот. Мынакей эми даяр болду. Эми баардык салатты чогултуу керек болот. Куруп алган кунжутту мен 2-ге бөлүп алдым. Бирөөсүнү азыр кошом, үстүнө мына кошуп алдым. Ал эми жарымын кооздоо үчүн алып койдум. 1 аш кашыктай соевый соусту коштум. Жана көк пиязды кооздоо үчүн турап алдым. Аны дагы кошуп атамын. Эми баарын жакшылап аралаштырып алыңыздар. Салатыбыз даяр болуп калды. Урматтуу көрүүчүлөр, сөзсүз түрдө жасап көрүүнү сунуштайбыз бул салатты. Жакса лайк басып коюңуздар, комментарий жазсаңыздар аябай сүйүнүп окуйбуз. Көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.